Гербтин авторлорунун бири милициянын генералы ардагер Садырбек Дубанаев үчүн бүгүн сыймыктуу күн. Ал гербти баштан аяк Асейин Абдраев менен бирге иштеп чыккан күндөрүн толкундануу менен эскерет. Садырбек аксакал сунуштаган идеяны маркум кылкалемчи кагазга түшүрүп турган. Авторлоштор гербтин долбоорун 53 жолу алмаштырууга аргасыз болушкан. Гапар Айтиев атындагы музейдин ичинде ушул 2000ден ашуун гербтер Кыргыз мамлекетинен келген гербтер турчу. Ошол жерден отзывдар болчу. Ошол отзывдарды баарына көңүл буруп, окуп, анан кандай деген бизге мындай сунуштар, ойлор болгонун баарын жазып алып, анан Асейин Абдраевич көз кайра иштеп атып, анан ушул азыркы Манас атабыздын ак шумкары болуп ушул герб өстүрүп атат. 27 жыл мурун жасаган эмгеги үчүн авторлорго 5000 сомдон сый акы берилген. Абдраев маданиятка эмгек сиңирген ишмер наамын алган. Легендарлуу парламенттеги 350 депутаттын 280нин колдоосуна татыган кыргыз герби Нур деген уран менен катышкан. Ошол жана гербти биз бир жылга жакын талкуулап турган азыркы түзүлүшүн бергенбиз. Мынакей Манастын ак шумкары, нар жакта ысык көл, ала тоо, күн чыгып турат, эки жагында буудай бакча кылып туруп, шунун баарынын мааниси бар. Кыргыз элинин салты бардык жерде турат да, ушуну сесеккен деп биз кабыл алганбыз мындан 27 жыл мурун. Бирок тилекке каршы мамлекеттик символдорду мындай жакшы пайдаланып атабыз. Даталуу күндөрү гана мамлекеттин символикаларын саналуу адамдар эске түшүрөт. Бирок жалпы коомчулук улуттук баалуулуктарды барктабай келатканын эч ким тана албайт. Өлкөнүн символикасы түшүрүлгөн желек ыплас жерде тебелендиде жатып калган учурлары бир нече ирет кайталанган. Ал эми улут сыймыгы болгон ак калпакты итке кийгизген модель кыз коомчулуктун ачуу сынына кабылган. Бул тарыхый музейге барсаң, кирип барсаң, таяктар турат. Эмне? Ошол жерге эмне үчүн Манас атабыздын эмесин, сүрөтүн коюп, ошонун жанына деген тиги гербти коюп, иминди коюп текстин, анан кийин желегибизди коюп, эталон кылып аны деген көрүнгөндөй тартпай. Мына тартат десе эле кээ бирөө художниктер тартып берет, канатын 3 кылып коет, тоосун бир 2 тоо кылып коет. Андай эмес да. Мамлекеттик символдорду иштеп чыккан авторлордун саны 11ге жетет. Улуттук гербти иштеп чыккан Садырбек Дубанаев, Асейин Абдраев, ал эми кыргыз туусун Эдил Айдарбеков, Бекбосун Жайчыбеков, Сабыр Иптаров, Жусуп Матаев, Мамат Сыдыков иштеп чыккан. Улуттун уңгулуу символикаларын иштеп чыккан айрым авторлор арабыздан өтүп кетишти. Алардын эмгегин эл татыктуу баалай жүрүшү керек деген пикирлер бар. Нуржан Султанбекова, Гочор Кубанычбеков, 7 канал, Бишкек.